Бүгүн уже бизде понедельник. Баланс өзгөрүп турганда деле балансым азайып калган. Уже вывод кылганмын. Давайте финанска кирели. История. И мынакей көчө күнү 10 август вывод кылганым $5000 уже обработан болду да, достор. И получается мен криптовалютага только чечем, достор. Криптовалюта XBT, да. Мисалы, бул жакта XBT деп жазсаңыздар, мынакей xbt.kg бул жакта крипто кошелек, да. Ушул крипто кошелек менен силер да колдонсоңор болот, достор. Мен ушул жака вывод кыламын, да, мисалы. Бул жактан регистрация өтөсүңөр, Google почта же обычный почтага жазып барып регистрация өтөсүңөр и ушул жака USDT пополнение кылсаңар болот да, Pocket Option'да. Же болбосо наоборот XBT'ден мисалы Pocket Option'га салсаңар болот да. Вот. Кыргызстан карталары бар бул жакта. Прям напрямиком Мбанкка же болбосо Optima же башка банктарга которо берсеңер болот бул жакта. Вот. Ушул сайт менен мен иштейм. Силер да кааласаңыздар криптовалюта менен тоже иштесеңер болот да. Вот. Итак, бүгүн бизде получается балансыбыз 6587, да, кечээ күнү биз еще торговля кылганбыз. Получается, да, жакшы плюстарга чыгып, и бүгүн давайте азыр и также мынакей акыркы 7 күндүн результаттары, достор, мынакей 64% прибыльных сделок, 729 сделка болду общий, да, бир жумада. Торговый оборот почти $28000 и торговый прибыли $6499 болду, достор. Ушундай результаттар менен мурдакы жуманы биз жаптык, и также плюс еще выводтагы счетума чечтим, да. Итак, давайте биз анда торговлябызды баштай берели. Бүгүн биз сиздер менен торговый разбор, стратегия, также бүгүн кандай торговля кылат экенбиз, ошону сиздер наглядно көрө алсаңыздар болот, достор. И также биздин телеграм каналыбызга да каттала кетиңиздер, достор. Телеграмыбызда бизде күндө 2 маал торговля болот, достор. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Бардык торговый статистикаларыбызды жана копи трейдингге кошулуңуздар келсе, ушул телеграм каналга обязательно катталабыз, достор. Торговля 2 маал күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Ссылка комментариянын башында же видеонун описаниясында болот. Бүгүнкү видеодо биз индикатор супер тренд жана индикатор RSI менен торговля кылабыз, достор. Эң сүйүктүү менин индикаторлорум да, и ушул индикаторлор менен сиздер дагы, достор, эки индикатор менен совместно торговля кылсаңыздар болот да. Мынакей валютная пара биринчи австралиец доллар UTS. Бул жерден мен 2 мүнөткө сразудан покупкага ачамын, достор. $50 покупкага, достор. Эмнеге бул жакта мен покупкага ачып атканымды бул жакта байкасаңыздар болот. Биздин RSI-ыбыз да, индикатор бул жакта бизде зона перепроданностька келиптир да. Мынакей зона перепроданностька келип, и бул жакта мен ойлойм азыр покупкага кетет деп да. И также бизде мынакей көрүп турганда деле сигнал купить, анан продать, далее купить болгон, бул жакта анан продать болуп атат да. И мен ойлошум боюнча бул жакта график азыр бизде хотя бы бир 2 мүнөттүк бул жакта разворот болот деп да. Давайте байкайлы, сделкабыз кандай жабылат экендигин. Биздин сделкабыздын жабылышына 10 эле секунд калыптыр, и сделкабыз көрүп турганда деле уверенно плюска жабылды. Биздин RSI-ыбыз и биздин индикаторлорубуз толугу менен отрабатывать этип берди, и биринчи сделкабызды успешно плюска жаптык, достор. Кийинки валютная парага өтөбүз. Так, достор, бүгүнкү выплата $5000. Ушунча сом болот экен, достор. Сом менен чечейин деп чечтим. Бул жака приблизительно бир 500-600 миң деп атат экен могу сумка. Вообще, короче, кичинекей экен. Чоңураак сумка алыш керек экен. Канадец швейцарский франк UTS, бул жерден 1 мүнөткө мен бат-баттан продажага ачамын. Давайте 2 сделка ачайын. Бул жакта бизде көрүп турганда деле индикаторубуз зона перекупленностька чыгып кетиптир да. Мынакей бул жакта мурдакы моменттарда байкасак болот. Зона перекупленностька чыкканда бизде график сниженияга түшкөн да. И мынакей азыр дагы бизде графигибиз именно перекупленностьтан график кайтып атат, достор. И мындай моменттер сиздер дагы ушундай моменттерди таап, издеп, сиздер дагы акча тапсаңыздар болот, достор. Мен таап атам, значит бардыгы деле акча таап алат, достор. Менден башка дагы адамдар торговля кылат, торговый комнатабызда командабыз менен, и алар дагы жума сайын, достор, акча вывод кылып турат. Бардык статистикаларымды ушул телеграм каналыбызда көрсөңүздөр болот, достор. Командабыз менен чогуу торговля кылып, көпчүлүгү уже акча таап, мындай көбү кредиттеринен же болбосо башка карыздарынан кутулуп, уже акча таап аткандарын байкасаңыздар болот, достор. Так, акыркы секундтар бирок бул сделкабыз бул жерде минуска жабылып калды. Графигибиз кайрадан биздин зона перекупленностька чыгып атат. Бул жерде мен 1 мүнөткө дагы сделка ачамын, достор. 500 сделка продажага. Итого получается мен 2 сделкамда, мынакей 2 сделка менен минуска жабылды. 5 сделка менен мен минустарымды кайтарат экенмин да, и көбүрөөк дагы прибылга чыгып кетет экенмин. И айтып атканда деле, достор, мынакей биздин зона перекупленностьтан бизде график кайтыш керек. Мынакей мурдакы позицияларды көрсөңүздөр болот. Мынакей зона перекупленностька чыкканда бул жакта график кайтыптыр да. Мынакей далее бул жакта дагы график көтөрүлүп, кайра кайтыптыр да. То есть бул жакта бардыгы RSI көрсөтүп турат, достор, кайсыл жерлерде график уже кайтыш керек экендигин да. И мынакей график азыр дагы бир жолу көтөрүлдү, но возможно да график туруп калышы мүмкүн да. 1 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин туруп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз жакшы позициялардан кайра сделка ача берсек болот да. Бир валютная парадан максимум бир 300 сделка ачсак болот, достор. Мынакей көрүп акыркы секундта кайра графигибиз көтөрүлүп кетти, достор. Мынакей коррекция болуп атат, затяжной коррекция болуп атат, достор. Бул жакта бизде мынакей мурдакы бул жакта болгон экен, графигибиз зона перекупленностька чыккан, бирок график бир
приблизительно бир 5 минут 10 минутка чейин графигибиз үстү жүргөн да. И давайте анда эмесе бул жакта биз дагы бир жолу достор, бул уже экинчи сделка, дагы бир жолу үчүнчү последний бул жакта дагы бир жолу шанс беребиз и сделкабызды продажага ачабыз достор. Мен уже көбүрөөк суммага ачамын. Так 12, давайте 13 сделка $50 крупный суммага мен бул жерде сделкамды продажага ачып көрөйүн достор. Если дальше график көтөрүлө турган болсо, анда бизде бул жерде тренд уланып кетет да. Но айтканда деле достор, график в любом случае үстүнкү уровеньде жүргөндө график кайтыш керек достор. Да, мынакей кээ бир ситуацияларда ушундай болуп калат достор. График бир 5 минут 10 минутка чейин ушундай график бир аз затяжной коррекция болуп көтөрүлүп калат да. Ошондуктан достор стратегияга толук ишене беребиз и сделкабызды продажага ача беребиз да. Да, если возможно минуска жабылып кала турган болсо, анда башка валютный парага өтөбүз и ал жактан биз тоже эле ушундай ситуацияларды идеальный точкадан биз сделкабызды кайтарабыз да, бардык минустарыбызды. Так 10 секунд и бул сделкаларыбыз плюска жабылды достор. Мынакей бардык сделкабыз плюска жаптык и биздин акыркы эки сделкабыздын минустарын кайтарып кеттик да достор. Балансыбыз уже $6881 болуп калды. Давайте кийинки валютный парага өтөлү. Кийинки валютный паралардан деле биз ушундай ситуацияларды таап сделка ачабыз достор. Так, мынакей валютная пара украинский гривна доллар ОТС. Мынакей зона перекуп проданныйда жүрүптүр бул жерде 1 минутка. Бул жакта мен покупкага ачамын достор. Так, и давайте избранное коелу дагы и кийинки валютная пара өтөлү. Так, кийинки валютная пара мынакей доллар PHP. Бул жерден дагы 1 минутка покупкага ачып көрсөк болот экен достор да. Мынакей как раз астыдан 1 минутка покупкага ачып берейин бул жерде. Так, и бул жакта байкашыбыз боюнча мынакей бизде бул жерде көп жолу зона перепроданностька келиптир да. Мына 1 жолу 2 жолу, мына жерде 3 жолу 4 жолу, азыр 5 жолу дагы бир жолу графигибиз зона перепроданностьта жүрөт да. Бул жакта бизде тренд нисходящий болуп атат, көрдүңүздөрбү? Биз против тренда торговля кылып атабыз. Мындай ситуацияларда биз вообще против тренда торговля кылбашыбыз керекпиз да. Максимум там как повезет болуп калат да бул жерде. Если тренд мондай нисходящий болуп атса и RSI бул жакта деле жүрсө деле график түшө бериши мүмкүн да. Так, доллар украинский гривна плюска жабылды достор бул жерде. Давайте бул жакта мен 2-3 сделка менен мен мореки минусумду перекрывать этейин достор. Мынакей доллар PHP бул жакта уже конечно сделкабыз минуска жабылды, анткени бизде тренд нисходящий болуп график бир эле направленияда астыга түшүп баратат да. Вот ошондуктан достор бул валютная парадан биз против тренда торговля кылбайбыз. Биз бул жерде уже сделкаларыбызды үстүрөөк уровеньден продажага ачышыбыз керекпиз да. И мынакей биздин супер тренд индикаторубуз дагы деле продажда жүрөт да. Вот ошондуктан бул жакта бизде көрдүңүздөрбү эки индикатор противоположный сторонага иштеп калды да. Бул жакта RSI покупка көрсөтүп атат, но бизде бул жакта индикатор продажды көрсөтүп атат да. И нисходящий тренд болуп атат. Ошондуктан бул жерде спорный момент. Бул жактан биз сделкабызды ачпайбыз достор. И мынакей бул жакта доллар рубль да. Бул жактан да 1 минутка покупкага ачайын. Кичине жетишпей калды, астыраак уровеньден ачса жакшы болот эле да. Так, доллар украинский гривна сделкаларыбыз плюска жабылды. Отлично. И дагы мынакей доллар рубльды дагы бир жолу разбирать этели. Бул жерде бизде индикатор дагы бар. Мынакей супер тренд индикаторубуз. И бул жерде достор мынакей продать, купить, продать дегендер чыгып атат. Бул жакта азыр данный момент купить болуп атат достор. Купить болгондо мынакей бизде жашыл линия астыда да, поддержка. И как раз ушул линия поддержкадан мына могул жактан биз сделкабызды 1 минутка ачсак жакшыраак болмок да. Мен приблизительно могул жерден ачышым керек эле, бирок кичине жетишпей калдым, но давайте байкайлы кандай сделкабыз жабылат экендигин да. Биз все же астыңкы уровеньден, жашыл уровеньден ачышыбыз керекпиз да. Азыр пока что сигнал купить болуп атат. Так, байкайбыз. Так, 3 секунд, да, бул сделкабыз минуска жабылып калды. Так, давайте дагы бир жолу достор. Дагы бир жолу анализ кылайлы. 1 минуттук таймфреймибизде бул жерде вообще продать болуп атыптыр. 30 секунддук таймфреймибизде бул жерде купить болуп атыптыр да. Көрдүңүздөрбү, краткосрочный сделкаларыбызда 1 минуттөрдө ушу 30 секунддук таймфреймде деле анализ кыла берсек болот да. Анткени биз сделкаларыбызды 1 минуттан ачып атабыз. Так, давайте ушул жерден перекрытие ачып берейин. 2 сделка менен покупкага достор. Бизде акыркы сделкабыз 1 эле минус болгон, 2 сделка менен мен кайтарат экенмин да. Так, өтөлү. Так, достор, акыркы 5 секундтарыбыз и бул перекрытиябыз успешно плюска жабылды достор. И как раз астыңкы уровень поддержкабыздан биздин графигибиз кайтты да. Вот, балансыбыз уже $7057 болуп калды достор. Так, дагы бир жолу ушул эле валютная пара доллар рубль ОТСтен бул жерден сделкамды покупкага ачамын достор. Бир сделка менен, анткени айтып атканда деле мынакей жашыл линиябызда бизде дальше график көтөрүлүп түшпөй атат да. Ошондуктан биз бул жакта график кайтат деп сделкабызды покупкага ачып атабыз поддержкадан достор. Так, валютная параны избранныйга коеюн и давайте кийинки валютная парадан дагы бир жолу анализ кылып сделка ачып зарабатывать этели да. Украинский гривна долларыбыз бул жерде бизде мынакей долгое время 30 секунддук таймфреймде нисходящий тренд болуп туруп эле мынакей бизде бул жакта уровень поддержка, бул жактан биз мурда сделка ачып плюска жапкан элек. Так, дагы бир жолу бул жакта мен 1 минутка покупкага ачамын достор. RSI-быз мынакей зона перепроданностьтан кайтып, азыр график акырындык менен көтөрүлүп атат. Ошондуктан давайте покупкага ачайлы. Так, бир эмес, дагы бир 2 сделка ачайын.
3 сделка менен биз бул жакта сделкабызды плюска жабабыз деп ойлоймун да. Так, доллар рубль. Доллар рубльбуз bizde график дальше снижениега түшүп атат. Мынакей 1 минуттук таймфреймде bizde көрүп тургандай эле продать болуп атат. Ошондуктан давайте продажага ача берели анда. 2 сделка менен дальше снижениега ачамын достор. Анткени 30 секунддук таймфреймде да бул жакта bizde мондай скальпинг болуп атат бул жакта, но 1 минуттук таймфреймде bizde тренд нисходящий болуп атат да. Мынакей продать болуп атат и график акырындык менен сделкабыздар бул жакта возврат болуп, бул жакта bizde тренд ылдыйга түшүп баратат да. Вот бир эле направлениеде, ошондуктан бул жакта сделкабызды продажага ача берели. Так, украинский гривна эмне болуп атат. Так, украинский гривна долларыбыз. Так, бир аз астыраак түшүп кетти. Бул жакта так. Давайте азыр перекрытие ачайлы. Бир аз күтөйлү. Могуреки жашыл линиядан сделкабызды покупкага дагы перекрытие ачабыз достор. Даярдана беребиз. Ушул жерден ача берсек болот го деп ойлоймун. Так, 3, 4, 5, 6 сделка ача берейин. 6 сделка покупка. Так, эмнегедир бул жакта доллар рубльбуз бул жакта минуска жабылып калды да. Так. Үстүрөөк көргөндө дагы ача бериш керек продажага, анткени тренд нисходящий болуп атат. Так, давайте ушул жерден тоже бир 6 сделка продажага ача берейин $50 достор. Так, все. Ушул 2 сделкабыз да. Ушул 2 валютная парадан сделкалар плюска жабылыш керек. Перекрытие болуп кетти көп жолу. Но мындай ситуациялар болот, көрдүңүздөрбү. Бир эле стратегиябыз менен бул жакта биз жакшы точкадан перекрывательство тутабыз да. Айтканда деле бир валютная парадан 3 жолу возможность бергиле, жакшы точкадан ачып и если 3 сделка тең плюска жабылбаса, анда уже бул валютная парадан кетип башка валютная парадан анализ кылабыз да. Так, доллар, украинский гривна плюска жабылды. И мынакей доллар рубль. Доллар рубльбуз бизде бул жакта вообще бул жерде коррекция болуп и коридордун ичинде эле бизде көрүп атканда деле скальпинг болуп атат да. Ошондуктан давайте бул валютная парадан кетебиз достор. Бул валютная парадан кетебиз и башка валютная парадан анализ кылабыз. Так, кийинки валютная пара бизде AED теневая OTS болот. Так, бул жерден биз сделкабызды покупкага ачабыз достор. 1 минутка. Так, бир 10 сделка ачсам жетет го деп ойлоймун да. 10 сделка менен покупкага ачабыз достор. Бул жакта то же самое скальпинг да. Мынакей азыр биздин графигибиз купить деген жерге да, мынакей купить деген линиябызга келди и ушул жерден биз как раз мынакей астыракка түшкөндө биз 1 минутка покупкага ачып атабыз достор. Как раз бул жер уровень поддержка болот го деп ойлоймун да. И бул жерде бизде скальпинг болушу керек деп ойлоймун. Мындай скальпинг. Так, мынакей бул жакта бизде мындай подъем понижение, бул жерден подъем понижение и дагы бир жолу небольшой подъем болуш керек деп ойлоймун да, скальпинг болуп. Так, байкайбыз. 10 секунд калды биздин сделкаларыбызга. И бул сделкабыз бизде көрүп атканда деле уже плюстар кетти достор. 1, 2, 0. Все. Бардык сделкаларыбызды плюска жаптык и балансыбызды $7193 чейин көтөрдүк да. Плюс-минус 10% көтөрдүк счетубузду. Ушундай достор. Сиздер менен мен Нурсултан каналга катталабыз достор. Сурооңуздар болсо комментарийга жазыңыздар жана биздин Telegram каналыбызга, Signal каналдагы дагы кошулуп, биз менен совместно командабыз менен акча тапсаңыздар болот достор. Ссылка комментариянын башында же болбосо видеонун описаниясында. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Барыңыздарга ассаламу алейкум.